Анжелика, тынч койгула мени, азыр эч кимге кошулбайм. Кудайдан коркпой элди жынды кылып мени ар кайсы партияга кошуп жатышат. Тынч койгула мени, фейк, жалган маалымат. Булардын ойлоруна кошулбайм. Мен өзүмдүн жашоомдогу принциптерим бар. Келечекке план түзүп, азыр эч кимге кошулбайм. Бир ушуну билип коюңуз, дейт Ырчайым. Булак аргумент KG. Асель Кадырбековага көрөрмандары нааразы болду. Баарына маалым болгондой, жакында эле ырчы Асель Кадырбекова сакайып үйүнө чыккан. Андан 1-2 күн мурда Ырчайым алгачкы постун чыгарып, катуу талкууга алынды. Көрөрмандары элге ыраазычылык билдирүүнүн ордуна реклама чыгарганы үчүн нааразы болууда. Анан анын көрөрмандары бир катар комментарий калтырышууда. Кудай жардам берип, элдин батасын алып сакайып кетти. Эл дуа кылып отурса, элден айланса болот эле. Постун ордуна салонун реклама кылат. Салон эмес, эл коркуп отурган заман. Биринчи посту реклама болду, деп жазды көрөрмандары. Булак аргумент KG. Анжелика, 5 партиядан сунуш түштү. Эгер эл макул болсо, шайлоого аттанам. Бир партиянын тизмегине мени жөн эле кошуп, сүрөтүмдү дагы илип, жалган маалымат таратып жатышат. Мага 5 партиянын штабынын жетекчилери колума арыз беришкен. Мен эч кимисине кол коюп бере элекмин. Политикага жолугонго эч качан оюм жок эле. Бирок элдин берип жаткан деми суранычы, балким сен деле өзгөрүү киргизип, дал ушундай тытынып иштеп берерсиң биз үчүн. Ишеничибиз чоң дегендерин угуп, өз көзүм менен көрүп аткан көйгөйлөрдүн үстүндө иш алып барууга мүмкүнчүлүгүм бар экенин сезип турам. Сиздер менен акылдашам да эми. Ушул бойдон элден элге кызматында калайынбы? Же сиз сунуштаган партияны колдоп макулдугумду берейинби? Балким жаңы дем, жаңы күч жакшы өзгөрүүлөрдү жасайттыр. Же башкалардай болуп өзүм чече берейинби, дейт Анжелика. Булак аргумент KG.